Говорит Москва. У нас Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Победа будет за нами! Говорит и показывает Москва. Тоғызынчы май. Улуу жеңиш күнү. Быйыл бул тарыхый датага 80 жыл толот. 80 жыл мурун 1945 жылдын 9 майында фашизмге каршы улуу күрөш жеңиш менен аяктаган. Бул жеңиш тынчтык үчүн күрөшкөн миллиондогон адамдардын эрдиги жана кайрытмандыгы менен камсыз болгон. Мы закончим эту победу потому, что нашей славной армии руководит наш великий советский народ, великая наша партия, великий мудрый товарищ Сталин. Ура! Бүгүн биз ошол жеңишке өз салымын кошкон баатырларды эскерүүдөбүз. Алардын арасында Кыргыз элинин даңктуу уулу Намыркул Аксакалов да бар. Намыркул Аксакалов 1919 жылы жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эмгекти сүйүп, билимин арттырган. 1935 жылы Карабалта шаарындагы кан заводунда жөнөкөй аппарат кызматкери болуп эмгек жолун баштаган. Өзүнүн талыкпаган эмгеги, жөндөмө жана жоопкерчилиги менен жетекчилик кызматтарга чейин көтөрүлгөн. Эң биринчиси ошо согушка катышкан адамдар унутта калбаш керек да. Эч убакта булардын кылган эрдиктерин бизден кийинки муундар, азыркы жаш балдар шуну билгендей болуп, ушуларды сыйлап, ушуларды унутпай жүргөн биздин ушу эмне десем, ар бир биздин ошо парызыбыз. Антпесе болбойт. Анан мен ушу мектептерге барып, окуучулар менен жолугушуп, колуман келген акылды айтып атам. Эй балдар, мындай согуш болгон. Биздин республикадан 363 000 адам катышкан. Амны Токмок шаарынан болсо 11 490 адам чакырылып кеткен согушка. Ошонун 3,5 миңи келбей калды. Курман болуп, согушта курман болуп калды. Шаарыбыз кичинекей болгон менен Советтер Союзунун баатыры деген 4 адамга ошондой наам берген. Республика боюнча менин оюмча 73 ушундай жанагы согуштун баатыры деген наам алып келген. Ошонун ичинен 4 кичинекей шаар болсо да ошо Атамекендик согуштун баатыры деген наам алып келишкен. Муну эмне айтып атам, муну Токмоктун салымы көп эле чоң эле деп койсом болот. Жанагы Панфиловский дивизияда ушу жерден Казакстандан берден ушу жерден формировать этип ушу жерден кеткен. Ошон үчүн биз эмне десем, ушу окшогон аксакал кишилерди, согуштун ардагерлерин биз булар үчүн эмне десем, ушу унутпай, ошого биз мына биздин жердешибиз, биздин атабыз, биздин байкебиз барып келген деп ошого кубанып, ошого биз айма жакшы маанайда жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек. Биографиясында айтылып атат, согушка 39-жылы кетип, анан 46-жылы келиптир. 39-жылы жанагы финдер менен болот, менин оюмча ошол жактан башталды да дегенде. Анан кийин барып бир топ сыйлыктарды алган экен. Эмне десем, бул эми жакшы служить этип, жакшы иш жасаган үчүн ошо бир топ ордендерди, медалдарды алып келди. Анан келгенден кийин дагы келип ушул жерде жетекчи болуп, мына жерде сакырын завод деген бар болчу, Кызылча сакыр чыгарган. Ошол жерде 17 жылдан ашык директор болуп иштеген.
Анан өзү аябай активный киши экен. Анан жалаң эле директор болуп жүрө бербей, мына мектеп эскирип калган экен. Ошо мектепти, жаңы мектепти, мына мектепти ушул кишинин аракети менен ушул киши болбой улам тияка бияка чапкылап жүрүп, аны ушул киши салдырган экен ошол жерде. Деги эле өзүнүн жизненный позициясында ушундай абдан эмне десем активный, ушундай элдин камын көргөн, ошолорго бир нерсе жасап берейинчи деп аракет кылган ушундай эң татыктуу адамдардын бири. Анан мындай кишини ана бала чакалары, неберелери быйыл ушулар эме көтөрүп атат да, инициатива көтөрүп, анан ушу атабыздын жок дегенде бир кабинет жасап коелучу деп 2-3 ай болуп кетти го. Же мурунку жылы. Анан мына кабинетти ушулардын бүт болгон документтерин алып келип, жакшыраак кагылып, мына стендтер жасап. Бу да керек да, муну бир жерге келип сабак окуйт историяны, окуганда келип билгендей болсун мынакей бар экен. Бул да жакшы иш болду. Ооба. Анан эмне дейин, булар бала чакасына да рахмат, ушинтип аракет кылып атышат. Анан мен болсо, мен ушу ветерандардын жанагы советине келгенде 11-жылы келдим, мындай байкап атыптырмын да. Мен келгенде бир 50-60 адам бар болчу, азыркы күнү калбай калды. Акырындап баары бул турмуштан өтүп кетти. Анан азыр болгону бир жанагы орукта туризмди тыла деп коет. Ошондой бир эле адам калды. Анан блокадниктерден жөтө калды. Болгону 8 киши токмокто калды. Эми азыр республикада 32 киши калыптыр. Анан ушу акырындап баары кетип атат. Эми ушулар кетип атабы, кетпедиби, бирок буларды унутпаш керек дегеним да. Унутпаш керек. Мына биз өзүбүздүн жердешибиз, ар бир жерде ушу өзүлөрүнүн аталары, чоң аталарын эстеп балдар. Ушу мондай эле деп ушуну гордиться эткендей болуш керек да. Анан мен бул киши мындай токмоктун эң десем көрүнүктүү, эң ушу мекенчил адам экен. Мен ыраазымын ошо. Мына балдарына дагы. Балдары да бар, жакшы чыкты. Балдар көрүп турам, булар деле ошо атасынын жолун жолдоп жакшыраак иштеп, кыздары булар да ошо. Эми тарбиядан да тарбия жакшы берсе, ушундай болот. 1939 ал Кызыл армиянын катарына чакырылган. Улуу Ата мекендик согуштун эң катаал фронтторунда 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 4-чү Украин фронтторунда кызмат өтөгөн. Батыш Украинаны, Батыш Белоруссияны жана Молдованы бошотууга катышкан. Ал эми улуу жеңишти Австрияда тоскон. Кыйынчылык маалда ушул заводдорду башкарып, эмне деген продукциялар жөнөтүлгөн да, бул кант кызылчасы. Эң чоң Кайыңдыдан кийин эле ушул сахарный, Токмакский сахарный завод болгон да. Ата мекенди коргогон адамдар да. Булардын эмгегин чындап келсе абдан эле баалаш керек. Мына азыркы маалда даяр оокаттарды талкалап атабыз мисалы. Бул кишилер ошолорду алып барып, союз таркаганга жери ушулар алып барып аракет кылышты да. Анан булардын эмгеги чоң, зор да, кыскача айтканда, эң чоң зор булардын жумуштары. Тарбия бериши, жанагындай адамдан так сурашы, булардын баардын эң жакшы сапаттар бар болчу да. Айта турган сөз жок да буларга. Анткени булардын кызматында иштеген киши болгон эмес. Эми өзүм көтөрбөгөн кишилер болчу да булар. Эми мактанып кээ бирде ойдо жок, булар иш жүзүндө көргөзгөндөр да. Бул мындайча айтканда компартия деп жүргөн адамдар болчу да. Эми анын бири жок да. Мына азыр Кудайга шүгүр, азыр жаңы курулуш курулуп атат. Кандай алып барып кетет, анан бул жагы азыр деле жакшы болуп атат. Эми бирок илгерки иштеген менен айырмасы чоң да. Ал маалда техника аз. Мунун өзүнүн сагзооддун альбому бар да. Эменде бул Токмок музейинде. Мен өзүм алып барып туруп өткөрүп койгом. Чоң альбом бар.
кандай кылып кайсы маалда салынган, кандай аракеттермен тетиги чүйдөн суусунан карагайларды алып келип ошолор менен эметип өгүздөр менен араба менен тарткан маалдар болгон да бул. Жана кызылчаларды анткени техника жок да. Анан жанагындай алып келет да. Мына ушундай убакыттар өткөн. Анын согуштагы ирдиги ордендер жана медалдар менен бааланган. Намыркул Аксакалов Славанын 3-чү даражадагы ордени, Атамекендин 2-чи жана 3-чү даражадагы ордендерге, Кызыл Жылдыз ордени жана башка бир катар медалдар менен сыйланган. Бул мектеп 1963 жылы салынган экен. Бул мектептин ордунда мурда эски мектеп бар экен. 3 сменде окуч экен. Бул мектептин салынышына Аксакалов Намыркул атабыздын салымы чоң экен. Жаш муундар ушул убакка чейин билим алып атышат ушул мектептен. Сагзаводдо директор болуп иштесин, элге, журтка кызмат кылайын деген ички патриотизми, патриоттук сезими күчтүү экенин мен билдим. Ошо документтердин баарын чогултуп жасап атып, патриотизми күчтүү адам экен. Мен улар Атамекендик согушта да бүт баарын таза, тың, тыкан, аябай чын пейилинен, чын ниети менен согушканын ал Россиядагы бүт интернет булактарында айтылып жатат. Жана бул жерде да бүт эл чокол алдында иштеген элде ак эмгек иштеп, күнү түнү ошо Сагзаводдун жумушуна, ошо кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам деп көп баалашат. Анткени экономикасын көтөргөнгө, ошо кыргыз элине кызмат кылган боюнча эң чоң зор салым кошкон. Эми ошол Аксакалов Намыркул 17,5 жыл иштеп, 2 эле жолу трудовой отпуска, эмгек отпускасына чыгып туруп, калган убактарда кечке чейин иштесе, кечинде түнү менен заводду тегеректеп кайтарып чыкчу экен. Чын пейилинен, чын жүрөгүнөн аябай иштеди. Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө эң чоң зор салым кошту. Аны бар эл айтып жатат. Анткени андан кийин да 70 жылдан кийин да 89-жылга чейин ошо Сагзаводдо главный инженер, зам директор Сагзаводго жана инженер көп жыл ошо Сагзаводдо иштеди 89-га чейин. Ошондо 53-төн 89-га чейин азыр ойлосок бир 50 жыл иштептир. 50 жыл Сагзаводдо иштеп, эмгеги сиңди. Бул киши мейли кайсы жерде болсо да элге кылган мамилеси аябай жакшы, адамгерчилиги өтө бийик адам болгон. Украинаны жана Белоруссияны освободить эткенде ошол жакта командир болуп иштеп, аябай таза, аябай жакшы чын пейилинен иштеп, ошол жердеги көп командир майырлар, анан Сталин өзү 6 жолу благодарный письмо берген да, мындай эметип, ушундай эмгегин баалап. Андан башка көп Кызыл Жылдыз орденин, могу жерде эми айтылат, көп ордендердин ээси болгон. Жана интернет булактарында Россияда дагы эң көп маалыматтар чыкты. Бул кишинин иштеген эң алдыңкы киши болчу. Чоң складты кармап, артиллерия бардыгы. Бир да курал жарак сынбастан бардыгын такан тың кылып, ушул киши эң биринчи командирлердин эң алдыңкы командири болуп, аябай жакшы иштеген деп жазган. Өзү да айтат, мен чын пейилимен ошо биз канча кыйналсак да, бүт ошо Советтер Союзу жеңсе экен деген бир гана ой менен күнү түнү күрөшүп жаттык деп ошонто айтат. Аз сүйлөчү, бирок көп ойлонуп аз сүйлөчү. Анан кийин оюнун баары ошо жумуш, оюнун баары аялы да редактор болуп иштеп, экөө тең эртең менен кетет, кечинде кетет, оюнун баары эле жумуш. Элге кызмат кылсак, ошол 2 жыл секретарь болуп иштеп, андан кийин партийный школду бүткөн с отличием.
Анан кийин сак завод иштеп жүрүп, пищевой институту Москвадан заводчный тоже с отличием бүтүптүр. Бул жерде бүт эле отлично деп турат. Еще Кара-Балтада иштеп жүрүп, анда Киевде окуган, параллельный бул жакта да иштеп, еще өзүнүн жогору билимин аябай жогорулата берген да дайыма параллельный. Аябай чын пейил менен иштеп болгон күчүн ошо кыргыз элинин өнүгүшүнө салым кошкон да. Элине болгон сүйүүсүн ал тынчтык күндөрүндөгү чоң курулуштарда көрсөтө алды. 1953 жылдан 1970 жылга чейин Токмок шаарындагы кан заводунун директору болуп иштеген. Анын жетекчилиги астында заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу 9000 центнерден 13200 центнерге чейин өскөн. Завод бир нече жолу Кыргыз СССРнин жана СССРдин ардактуу белгиси менен сыйланган. Мектеп тар болуп атат, 3 смена менен иштеп атат, жаңы мектеп салып бергиле десе, көпкө чейин созулуп туруп алыптыр да, эч мындай решать этилбей, анын өздөрүндө жумуштар көп, анан Кыргызстан Компартиясы көпкө созулуп турганынан анан кийин өзү чыгынып Москвага барып, Москвадан разрешение алып келиптир. 2 жолу Москвага барып, ояктан уруксат алып келип, анан бул жерден ушу 3 этаж сак заводко 3 этаж мектепти ушу пищевой промышленность Москва, Россиянын пищевой промышленностьнун директоруна барып разрешение алып туруп, ошолдон анан сак заводдун элине анын балдары окусун деп ошо 3 этаж мектепти салдырган экен. Азыр 63 жылдан ушул жылга чейин ушул 3 этаж мектеп ошо Аксакалов Намыркул атабыздын демилгеси менен салынган мектеп. Ушу балдар окуп келатышат. Мекендин өнүгүшү үчүн Намыркул Аксакалов бардык аракетин жумшады. Ал шаардын гана эмес, элдин турмушун жакшыртууга өзгөчө көңүл бурган. Билим берүү тармагында дагы салым кошуп, жаңы мектептер жана бала бакчалардын курулушуна демилге көтөргөн. 1963 жылы анын жетекчилиги астында 3 кабаттуу заманбап мектеп курулуп өткөн. Ушу тарых кабинетибизди эмгеги сиңген согуш ардагери Аксакалов Намыркул агайыбыздын атынан ушу кабинет ачылды. Тарых кабинетибиз ушу жакта көп балдарга көп жакшы мындай патриотизм сезимди ойготконго, ушу балдарга ушу бар билгенге, тарыхтын жакшы, тарых деген өзү деген тарыхты эч качан унутулбайт. Быйылкы биздики 80 жылдыгына арналган ошол кабинетке мына Аксакал Намыркуловичтин ушундай жакшы стендтерди ачылып, көп жакшы иштери, ийгиликтери көрүнүп турат. Буларды колуна өздөрү мындай айтканда аябай кармап, мындай кызыгып атат да, өстө кармап атышат, мындай живую дегендейчи, аябай живую кармап көрүп атат да. Даже мындай сылашып ушу ордендер канча жыл согушта жүргөндө бомбежкада калып кеткен деп ушундай эмелерин баары айтып атышат да. Биз тарых мугалимдер баардыгында айтып берип атышат. Ошолордун баардыгы тең ушунчалык калган медальдарга балдар аябай кызыгып көрүп атышат. Ал эмес, биздин деле азыркы жаш муун мугалимдер да кирип ушунчалык аябай кызыгып, ордендерди көрүп алып, аябай ошол ордендер канча жылдан бери жаткан, канча жылдан бери ушу биздин агайыбыздын, мындан тышкары башка агайлар ушунда канча согуш ардагерлерде дагы эмеси бар, гордость бар да, мындай айткандачы. Тарыхка кызыккан кичинекей бөбөктөрүбүз көп элеби? Көп эле балдар, көп, аябай көп. Мына класс бул кабинет ачылгандан баштап, бул балдарга мындай айтканда, мындай уже көзүнө көрүнүп калды да, ушулардын баардыгы теңчи. Мунун баардыгы тең азыр мурунда кинодон анча азыр балдар көп деле кызыкпайт. Азыр муну көргөндө айтып берип, буяктын баардыгын болуп окуп, өзүнүн эмелерин, тарыхтарын окуганга балдар кызыгып атат. Азыр данный момент көп кызыгышат балдар. Айылдаштары бүгүнкү күнгө чейин сыймык менен айтып келишет. Намыркул Аксакалов айылда гана эмес, бүтүндөй чүй өрөөнүндө өнүгүүнүн жана прогресстин символу болгон. Ал элдин муктаждыктарын жүрөгү менен сезген, жергиликтүү инфраструктуранын, билимдин жана маданияттын өсүшүнө чоң салым кошкон. Мен кичинекей кезинде 5-6 жашта айтып берчү, что 1939 жылы кеткен согушка, анан Украинаны өткөм деп аткан, Белоруссияны өткөм деп аткан, Берлинге чейин жеткем деп аткан. Эми мен сурагам да кичинекей кезинде, эмне кылды, кандай кылды. Ошо Берлинге чейин жеткем деп аткан.
командир артиллерия болгом деп даже формасын көрсөткөн ошонун баарын. Могул үйдү мамлекет бөлүп берген, могул заслугасы чоң, аябай чоң болчу да. 8 мектепти салган, Москвага 2 жолу барып өзү салган. Биякта детский сад бар болчу, ошону салган. Көп нерсе болчу да, чоң атам бүт жердин тиягын биягын салган да. Эмгеги аябай чоң. Жакшы окула дечү постоянно, орусча азыраак сүйлөгүлө деп, кыргызча сүйлөгүлө аябай эме айтып берчү да. Честный болгуло деп постоянно айтчу да. Отец добивался, чтобы школу нормально здесь сделали. Он поехал, добивался, но вошел, но все равно добился. В Москву съездил, добился разрешения. И он постоянно там был в школе. Школа, потом детсад, везде он отолил, везде асфальт сделал, детсад построил. Намыркул Аксакалов өмүрүнүн ар бир жылын мекенге кызмат кылууга арнаган. Партиялык жана коомдук иштерде алдыңкы катарда болуп, эл ишенимин актай алган. Ал 1997 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Бирок анын жаркын элеси жана эмгеги бүгүн да унутулбайт. Анын өмүр жолу эрдиктин жана кызматтын улуу үлгүсү бойдон кала бермекчи. Улуу жеңиштин 80 жылдыгында биз Намыркул Аксакаловдон жана анын замандаштарынын алдында таазим этебиз. Алардын эрдиги менен бүгүн биз тынчтыкта жашап жатабыз. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп айтылгандай, көзү өтүп кеткен баатыр инсандарды алардын түбөлүктүү эмгектери аркылуу эскеребиз. Бүгүнкү чыгарылышта өз өмүрүн мекендин өнүгүшүнө, элдин жакшылыгына арнаган Намыркул Аксакаловдун баатырдык эмгек жолун баяндадык. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Программаны даярдаган Амантур Төрөбаев, оператор Жумабек Ногоев. 7 канал. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!